Министрлер ишти тарта албаса алмаштырам, пара алгандарды, мамлекеттин акчасын уурдагандарды каматам. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине берген кезектеги маегинде билдирди. Ал жакында эле кызматтан алынган чиновниктер тууралуу пикир билдирип, напсисин тыя албагандар министр болбойт деди. Ал эми Ысык Көл облусунда буга чейин өкүл болгон Алтынбек Сулайманов боюнча оюн айткан мамлекет башчы ал реформага шылтабай жөн эле кете берсе болмоктугун белгилеген. Бир дагы жолу мамлекеттик кызматта иштебеген киши дароо бир облустун башчысы болуп барып калып кыйналды окшойт. Жергиликтүү бийликти реформа кылыш үчүн долбоорлор даярдалыш керек да. Жөн эле ой келди жасап салгыдай мамлекет мал сарай эмес. Долбоорлор даярдалып жатат, айтып коюш оңой. Практика жүзүндө ишке ашырыш кыйын. Айрым саясатчылар бар, акыл үйрөтсө тимил укмуш. Сүйлөсө асмандан сүйлөшөт, бирок ишке келгенде нөл болушат. Мисалы былтыр Өмүрбек Субаналиевди Баткенге жибердим. Сиз генералсыз, тажрыйбаңыз бар. Тажиктер менен жакшы мамиле түзүп, чек арада атышуулар болбогудай аракеттерди жасаңыз деп. Анан эле 29 апрелде тажик тарап биринчи агрессия кылганда тажиктерге барып сүйлөшкөндү бияка коелу, облустук администрациянын алдына чогулган элге чыкпай кабинетинде жашынып олтуруп албадыбы? Анан дароо алмаштырдым, деди Садыр Жапаров. Ал ошондой эле кадр алмаштыруудан трагедия кылуунун кереги жоктугун жана иштей албагандар мындан ары да алмаштырыла турганын белгилеген.